9 февраль күнү мектеп окуучулары арасында робототехника боюнча мелдеш болуп өттү. Аталган иш-чара аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата өткөрүлүп, эң негизги максат азыркы жаш муундарды ойлоп табуучулукка, чыгармачылыкка жана келечектеги кесипке болгон кызыгууну жаратуу. Эки категория боюнча жарышып жаткан учуру Lego Sumo, анан Arduino Sumo деген. Экөөнүн айырмасы бул наборлордо да. Lego Sumo дегенде балдар кандайсым Lego'нун основасында роботтор жашат. Ал эми Arduino'да балдар электроника жана өзлөрү колдорун жасаган же болбосо 3D принтердин жардамы менен жасалган жана кандайсым код менен жазылган роботторду чыгарышат. Робототехника боюнча мелдешке 100гө чукул окуучу катышып, алар 4 адамдан турган тайпаларга бөлүндү. Сынактын жоосуна жараша 30 мүнөт ичинде ар бир команда өзүнүн робот унаасын курап чыгышы шарт. 10 жаштамын. Мен СОС Герман Гвайнер окуу тарбия комплексинде окуйм ошол мектепте. Мен азыркы учурда робот сумо жасап жатам, роботун. Робототехникага кызыгып жаткан окуучулардын саны жыл сайын өсүп барат. Азыр техниканын заманы болгондуктан балдарды мектептеги сабактардан сырткары ийримдерге катыштырууда жакшы натыйжа берүүдө дешет адистер. Маселен, техникалык ийримдердин балага тийгизген пайдасы колунун моторикасын өрчүтүп, ойлонуу системасын өстүрөт. Пайдалуу жактары бул кичинекей балдарга көбүнчөсү визуальный мышление деп коет, ошонусу өнүгөт, творческий мышление деп коет, мелкая моторика деп коет, колдордун кыймылдашы. Жана ошондой эле азыркы учурда атайын команда менен кылтабыз. Команда менен иштешти дагы үйрөнүшөт да. Жана ошондой эле ал эми Arduino боюнча балдар көбүнчө электроника жана программированияны кандайса программированиянын основаларын үйрөнүп кетишет да. Команда iPhone. Биздин командабыздын аты хакерлер. Мында роботту чогулттук. Бул таран муну менен жүрөт. Бул артка жылдырбайт. Робототехника олимпиадасында 5 байгөлүү орун каралган. Супер чемпион, чемпион, андан соң 1-чи, 2-чи, 3-чү орун. Көпчүлүктөн суурулуп, таланттуулардын сап башында тургандар атайын даярдалган медалдар жана башка түрдүү кызыктыруучу белектер менен сыйланып, эл аралык таймашка катышуу үчүн жолдомолорго ээ болушту. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.